Мандыгушуба күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте университеттин артык деген аталыштагы программабызды көрүп жатасыздар. Жана бүгүн сиздер менен биргеликте дагы ушул Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги бөлүмдөр тууралуу, факультеттер тууралуу маалымат берип жатабыз. Анда эмесе азыркы биздин студиябыздын мейманы жаш профессор Мирбек Турдыев, Кыргыз-Түрк Манас университетинин кесиптик колледжинин мүдүрү. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатчылык, кош болдук. Кандайсыз? Рахмат, жакшы. Жаңы ордуңузга бардыңыз колледжге, кандай иштер болуп атат, кандай бөлүмдөр бар, кандай балдарды аласыздар, кандай жаңылануу болуп жатат, ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Биз рахмат биринчиден куттуктап койгоңузга. Ошо апрель айынан баштап, марттын аягынан баштап ошол жака мүдүр болуп дайындалдым. Ага чейин факультетте элем, инженердик факультет электроника бөлүмүндө иштеп аттым эле. Кудай буйрса, аякта иштер жакшы эле жүрүп атат. Алуу системасынын баарын азыр айтып берем сизге, баарын бирден аласаңыз. Бизде кесиптик жогорку кесиптик колледжибизде 2 программа бар. Техникалык программалар бөлүмү бар, анан экономика жана башкаруу программалар бөлүмү бар. Ар бирөөнүн ичинде түрдүү бөлүмдөр бар. Жалпысынан 9 бөлүм бар. Кечиресиз, ушул жерден мындай тактап айта кетсеңиз, биздин колледж дегенде бул башка факультеттерден кичине өзгөчө айланып турат, Бул ошол кыргызстандык менен кайсыл менен туш келет, жана кандай кесиптер бар? Ал мындай, например, мисал үчүн айтканда, биздин Манас университетинде факультеттерибиз бар. Факультеттер жогорку окуу жайынын жогорку билим берет. Бизге бакалавр деңгээлинде билим берет. Ал эми биздики бул орто кесиптик билим берүү мекемеси. Манас университетинин ичинде алкагында эле биз 11-класстан кийин ОРТнын негизинде алабыз, жалпы тестирлөөнүн негизинде алабыз. Бирок биздин окуу мөөнөтүбүз 1 жыл 10 ай. Бирок анын ичерисинде даярдоо курсу да бар. Даярдоо курсу 1 жыл болот. Ошо менен жалпы 2 жыл 10 ай биздин балдарыбыз окушат. 2 жыл 10 айдын ичинде белгиленген бөлүмдөрдүн ичерисинен кесиптин ээси болушат. Эми жакшы түшүнүп калдык окшойт. Анда эмесе тактап айта кетсеңиз, кайсы кесиптиктер багыттарда окутасыздар? Ошо мен айткандай, бизде 2 программабыз бар, 2 бөлүм деген техникалык бөлүмдөр, анан экономика жана башкаруу бөлүмдөр деп айтылат. Техникалык бөлүмдөрдүн ичинде 5 программабыз бар, билим берүү программасы бар. Ошонун эсептөө техниканын программаларын, эсептөө техникаларынын программалык камсыздоо, бул жана компьютердик инженерия деген сыяктуу. Экинчиси автомобиль транспорттун техникалык тейлөө, жыгач иштетүүнүн технологиянын эмеректеринин дизайны, анан имараттарды куруу жана тейлөө. Бешинчиси болсо ширетүү өндүрүшү. Ал эми экономика жана башкаруу программалары бөлүмүндө дагы 5 программабыз бар аякта, билим берүү программабыз. Биринчи маркетинг, экинчи мектепке чейинки билим берүү системасы, үчүнчүсү менеджмент, төртүнчүсү туризм, жана бешинчиси экономика жана бухгалтериялык эсеп. Ошо жалпысынан бизде 10 программабыз бар. 10 программанын мөөнөтү 1 жыл 10 ай. Бизден бүтүргөн балдарыбыз 1 жыл 10 айдын ичинде айтылып өткөн кесиптер боюнча адис болот. Бул ошол кесипти өзгөчө тейлөө жаатындагы кесиптердин ээлери болуп чыгышат экен да. Ооба, себеби деген мындай системаны ойлосок, бакалавр, мурунку системаны, Советтер Союзундагы системаны карасак, бизге ошол эле мисалы үчүн инженердик квалификация берилчү 5 жыл окугандарга. Азыр болсо биз ошо баллондук система менен 4 жылдык бакалаврга өттүк. 4 жылдык бакалаврдан кийин окуучулар магистратура, анан докторантурага илимий жогорулап кетет. Бирок ошол мектепти бүтүргөн менен бакалаврдын ортосунда да биз кесиптик адистерди даярдашыбыз керек да. Ошо кесиптик адистер ар түрлүү тейлөө жамаатында болушу мүмкүн. Ошол эле туризм жагында болот, ошол эле офис менеджментте да болот, көп эле түрдүү. Мисалы үчүн ошол эле жөн эмеректерди жазууда, дизайнда болушу мүмкүн. Билим берүүдө да мисалы үчүн сиз айтып калдыңыз, мектепке чейинки билим берүү системасындагы мисалы үчүн балабакчаларда иштеп балдарды тарбиялаш үчүн сөзсүз түрдө 4 жылдык бакалавр билим алуусу керек эмес. Азыр 2 жылдык, ошо биз айткандай 1 жылдык 10 айлык 1 жыл 10 айлык мөөнөттө дагы ошо адистер балабакчада балдарды тарбиялоо жөнүндө кесип адис болушат. Анан эмерек жана мобилдик бизде деген ошо жыгач иштетүүнүн технологиясы, анан эмеректердин дизайны деген бөлүгүбүз бар. Как раз ал бөлүмүбүз эң заманбап технология менен жабдылган. Биздин балдарыбыз аякта
теориясын да көрөт, дизайн, ар кандай ич имараттардын дизайны, жасалгаларын баарын, ошол эле кылган өзүлөрү дизайндардын иштелип чыгуусун жыгачты кандай иштетип чыгуусун да көрүшөт. Бизде заманбап технологиялардын баары бар, бүт аппараттарды иштөөнү да үйрөнүшөт. Балдар аяктан бүтүп кеткенден кийин өз алдынча ошо эмерек жасоо фирмаларында иштеп кетишет, өз алдынча дизайнер болуп кетишет. Бул мындай сиз ошондо устаканалар бар экендигин айтып өттүңүз да, ошондо сиздердин ошол Кыргыз-Түркманас университетинин кесиптик колледжинде канча азыркы биз айтканда лаборатория же болбосо ошол иш алып баруучу жерлер бар? Иш алып баруучу жерлерди айтсак, практикасын айтсак, бул биринчиден бул программалык камсыздоо, орусча айтканда программирование боюнча биздин лабораторияларыбыз бар. Экинчиден бул автомобилдик транспорттукту тейлөө, өзүнүн анын лабораториясы, жабдыктары, заманбап технологиялары баарысы бар. Анан жыгач иштетүүнүн технологиялары, анан ширетүү өндүрүшү. Бул эң аякы жаңы аппараттарды эме тиги өндүрүштүк имараттарды куруу жана тейлөө программасын алдык. Аякта ошол жөнөкөй бетондун, цементтин изилдөөсүнөн баштап кирпичтин катуулугуна чейин баарын изилдеп чыгышат балдар. Анан жанагы имараттарды куруудагы өлчөмдөрдүн баарын ошолор кыла алышат, үйрөнүшөт. Демек бул өтө керектүү эле экен да, мындай карап көрсөң. Сиз айтып аткандай кээ бир кесиптерге мисалы үчүн 4 жыл 5 жыл окуганын кереги жок да, түшүнө эле. Эми чын айтканда мен мындай түшүнөм, менин түшүнүгүм боюнча бул жогорку окуу жайы, анан орто билим берүү окуу жайы деп айтабыз. Биздики орто билим берүү, бирок ошо орто билим берүү ичерисинде кесиптик окуу жайы. Жогорку окуу жайы аябай жалпы, анан чоң маалымат берет 4 жылдын ичинде балага. Бул эмне деген түшүнөр? Бул жогорку окуу жайынан чыккан бала илимий изилдөөлөрдү уланта алсын, жаңы патенттерди алсын, жаңы ачылыштарды кылсын, жаңы технологиялык ачылыштарды кылсын дегенге максат коелут, мисалы үчүн багытталат. Анан магистратура болуп кетсин. Ал эми биздин кесиптик, биз күнүмдүк тейлөө системасында иштей ала турган адистерди чыгарабыз. Кыргызстандын күнүмдүк иштеринде алып бара турган адистерибиз керек да. Кандай кабыл алуулар кандай болуп өтөт, ушул тууралуу айта кетсеңиз? Кадимкидей эле Манас университетинин өзүнүн билебиз, өзүнүн экзамени бар, сынагы бар. Анан биз жалпы тестирлөө, мамлекеттик жалпы тестирлөө менен алабыз. Анан бирок кесиптик жогорку мектеби жалпы тестирлөө менен алат. Жалпы тестирлөөнүн жыйынтыктары менен келишет. Босого баллы 110. 110дон баштап танайт. Анан ар бир бөлүмдү бала өзү каалашынча тандап алат. Бирок өткөндөн кийин определенный бизде квотабыз бар. Ошо квотаны алып толгондон кийин ал балдар ошо бөлүмдөргө жайгаштырылат. Жайгаштырылгандан кийин келечек сентябрдан баштап, сентябрь айынан баштап 1 жыл түрк тилинин курсун окушат. 1 жыл түрк тилин окушат. Себеби деген биздин университет, Кыргыз-Түркманас университети бул эки мамлекет арасында курулган университет. Ошон үчүн биз эки тилди үйрөтөбүз, сабактарыбызда кыргыз тилинде, анан түрк тилинде. Себеби Түркия мамлекетинен келген биздин профессионалдуу, аябай жогорку билим деңгээли болгон мугалимдерибиз бар. Алардан да биздин балдарыбыз пайдалансын, сабак алсын деп. Алар бизге түркчө берет, кыргыз мугалимдер кыргызча берет. Анан ошондо биздин балдарыбыз түркчө да, кыргызча да аябай жогорку деңгээлде эркин сүйлөшөт. Анан сиз айтып калдыңыз, ошол кесиптик колледждерди мындай өлкө боюнча карай турган болсок 154 саналар экен депчи. Мунун ичинде бизде барбыз да. Ооба. Ушул 153-үнүн артыкчылыгыбыз эмне болду экен? Эмне үчүн биздин университетти тандаштар керек деп ойлойсуз? Биринчиден бул Манас университетинин эң негизги үзүчүлүктөрү бизде билим берүү акысыз. Анан билим берүү акысыз, анан экинчиден бизде 2 диплом алышат. Турциянын стандарты менен 1 диплом, Кыргызстандын стандарты менен 1 диплом алышат. Бул эмне деген сөздү түшүндүрөт? Бул бизден бүтүрүүчү бизден кетсе дагы Турция бар, Турцияда да оңой эле иштей алат. Ошол диплом менен ага эме деп коет, жанакы переквалификация болбойт. Ошол биздин диплом менен эле Кыргыз-Түркманас университетинин берген диплом менен эле каалаган ишканасында иштей алат. Биздин диплом менен эле. Бул артыкчылыктардын экөө эле. Анан бизде чоң Манас университетинин ичинде заманбап технологияларыбыз менен аябай жабдыкталган, биздики лабораторияларыбызда бар мүмкүнчүлүктөрү бар. Агайлар, эжелерибиз да аябай жогорку деңгээлде профессионалдар. Бул экинчиси. Анан эң жакшысы менин оюмча, көз карашымча, Жалдагы Чыңгыз Айтматов кампусубуз баарынын эле келип бурда окугусу келген кампус. Себеби бакта студенттик жашоо бар. Мындай чоң жөн эртеден кечке окуу менен алектенместен, мындай студенттик күндөрдү өткөзүш үчүн сейилдөө парктарыбыз бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай чоң.
Бишкек шаарынын ичерисинде мен мындай айта алам, жалгыз ушунчалык кооз жашылдыктар өсүмдүктөр менен жайгаштырылган биздин Манас университетинин кампусу ушу жалгыз эле деп ойлойм да. Эң жогорку билим. Айрыжалыктар ушул менин оюмча, айрыкчалар. Анан ушул айтып койбодуңузбу, Кыргыз-Түркманас университети бул эки мамлекеттин ортосундагы университет болуп, жогорку билим берүү жайы болгондон кийин анан бул биздики ушул башка факультеттерде мисалы үчүн стажировка мүмкүнчүлүгү бар экен, башка мамлекетке барып алмашуу окуулар бар экен. Бул программалар бизде да бар. Мисалы үчүн биз жыл сайын туризм программасынын студенттерин биз Турцияга жиберебиз. Турцияда туризм тейлөө секторунда ошо отелдерде, ресторандарда биздин өзүнүн кесиптик адистер болуп биздин балдарыбыз иштешет, тажрыйбаларын алышат. Аякта ошо 6 жумага чейин, 3 айга чейин ошо практикаларын өтөп келишет. Мына быйылгыдай болсо туризм программасынан студенттерибиз кетип атат. Анан офис менеджмент ошо бөлүмүнөн да барып атышат аяка. Ошо Турциядагы Анталия, Алания шаарларындагы чоң 5 жылдыздуу отелдерде биздикилер стажировкасын кылышат. Андан сырткары биз биякта чоң компаниялар менен чогуу биргелешип иштеп, биздин эме деген бар, сектор уygulama деген сабагыбыз бар. Аякта биздин балдар жумада бир жолу ошол жака барып иштеп, күндүк практикаларды алышат. Андан сырткары да жайында да практика барат, бирок окуу мөөнөтүндө да практикалар кылып турушат. Окуусуна атайын ошондой бөлүнгөн себеби деген бизде эме бар, теориясы бар, практикасы бар. Анан бул кесиптик болгон үчүн биз практикага көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошо бул адис ушу кыска мөөнөттө мындай кол менен иштегенди үйрөнсүн. Туура айтасыз. Анан бул ушул Манас университети негизи биздин өзүбүздүн слоганыбызда айтып турат го, университеттен да артык депчи, жалгыз эле ушул жерден эле тура бербестен сыртка чыкканга дагы өндүрүш менен, жеке секторлор менен дагы интеграция болгонго аракет кылат да. Анан бул жаатында сиздер кандай иштеп? Кудай буюрса, азыр биз жаңы программалар ойлонуп атабыз. Ичинде бул 10 программанын сыртында дагы заманбап технологияларды колдонгон, ошол эле жасалма интеллект болсун, электроника болсун, электричество болсун, ошолор менен азыр жаңы направленияларды, жаңы багыттарды ойлонуп чыгып, дагы тыгыз байланыштарды өндүрүш менен. Себеби Кыргызстанда ошол эле өткөндө мына Chevrolet'ни курган компания келип кетти, алар менен да бир сүйлөштүк. Ошол эле мына Маткасымовдун компаниясы келип кетти, алар менен да сүйлөшүп, өз ара иш-чараларды кылганга аракет кылып атабыз алар менен. Анан Турциядан дагы, Түркия мамлекетинен дагы ар кандай фирмалар менен көрүшүп, биздин балдарыбызды аяка жиберип, мындай эки өлкө арасында иш бирлигин дагы эметип атабыз да. Бирге иштешүүнү дагы аракет кылып атабыз. Анан сиз айтып койдуңузбу, бизге келген студенттерибиз 1 жылдык даярдоо курсу менен ошондо 2 жыл 10 айда бүтүрүп өздөрүнүн колуна документтерин алып кесибин дагы алышат депчи. Мындан кийин алар да эгер өздөрү кааласа, билимдерин жогорулата алышат. Бизде деген мындай нерсе бар. Биздин жобобуз боюнча, университеттин жобосу боюнча, ар бир факультет эгерде программаларга туура келсе, бизге квота берет. Ошол квотанын ичерисинен, ошол программалардын ичерисинен 20% кирген эң күчтүү балдарды экинчи курска алышат. Сыра түз кетиш деп коет, эмеге өтөт, университетке өтүп кетет. Ал эми эгерде биздин университетте окубайм деп, башка университетте окугусу кааласа, дипломасын алып, башка университетке барып, кадимки колледжди бүтүргөндөй кылып эле сабактарын туура келтирип, экинчи, үчүнчү курска отуруп алат. Чет жакка чыгам десечи, мисалы үчүн. Чет жакка чыгам десе, ошол эле Турцияга барып деле кайра экзаменге кирип, алган сабактарын эметип туруп, туура келтирип туруп, аякта улантса болот окуусун. Проблема болбойт. Эч кандай чек жок экен да. Анан сиз айтып атпайсызбы, ошол азыркы учурда жаңы өнүгүп атат, күн санап технологиялар өсүп атат дегендей, мындай калып калган кесиптер бар, жоголуп кеткен кесиптер бар. Ушулар керек болуш керек дегенде сиздер дагы өзүңүздөр ошону кан басымды карап текшерип турасыңар да, бул керек окшойт, бул жагын карап көрсөк окшойт депчи. Ушул жаатында мындай кандай? Азыр ал жагынан бир аз изилдеп атабыз. Кыргызстандын ошо тейлөө секторуна эмне керек деп карап атабыз. Биз да ошол биздин өзүбүздүн адистерибизди, кандай адистер керек? Кандай адистер керек деп изилдеп чыгып атабыз. Ошо бул эме деп коет, жанагы реэкспорт боюнча, анан логистика боюнча, анан ошол электроника жабдыктарын тейлөө боюнча, мындай жана электроникалык карттардын тейлөө иштеп чыгуу боюнча, ошол эле электромонтаждык иштери боюнча адистерин аябай керек. Себеби бизде азыр имарат курулуштары аябай өнүккөн үчүн бүт эле жерде электр жамаатында иштеген адистер керек. Мындай адистер, ошол аябай толугу менен отуруп системаны жаңыдан чийип чыга турган адистер эмес, күнүмдүк тейлөө.
электромонтаждык иштерди кылып, мисалы үчүн электрик кабелдерди төшөөдө, жайгаштырууда, аларды кароодо, же болбосо бир кабарлашуу кабелинин үзүлүп үзүлбөгөнүн карап чыгууда, текшерүүдө ошондой адистер керек экен, карап атабыз да, ошол жакта азыр иштеп атабыз. Кудай буюрса. Кайсы кесиптер жоголуп кетиши мүмкүн деп ойлойт? Эми чын айтканда мен кесиптир деп айтканда, мына кесиптин жоголуп кетишин дегенди ишенбейм. Мен ишенбейсизби ага? Эмнеге дегенде, азыр мындай эме болуп атат да, дүйнөлүк эмеде бул жасалма интеллекттин өнүгүүсү менен кээ бир кесиптер жоголуп кетет деген ойдо. Переквалификация болушу мүмкүн да, өзгөрүшү мүмкүн. Аякта менин оюмча кичине өзгөрүшү мүмкүн. Жасалма интеллекттин жардамы менен өзгөрүшү мүмкүн, оңойлотушу мүмкүн, жеткиликтүү да болушу мүмкүн. Бирок толугу менен бир кесип жоголот дегенге ишене албайм. Себеби деген кесип жаратмандыкты талап кылган нерсе. Анан жасалма интеллект жаратмандыгы менин оюмча чектелүү деп ойлойм. Себеби адам баласынын жаратмандыгы чексиз. Себеби биз күнүмдүк жашоолордон алган ошо эмоционалдык өзүбүздүн эмебиз, табиятыбыз бизди күндө өнүгүүбүзгө, күндө жаратмандылыгыбызга алып барат. Ал эми жасалма интеллект анын биз берген мүмкүнчүлүктөрү менен чектелет. Анан сиз айтып койбодуңузбу, ошол биздин жогорку мындай көнгөн боюнча эле айтып атабыз, Кыргыз-Түркманас университетинин кесиптик колледжин тандагыла деп жаштарды кантип чакырып өтөт элеңиз? Мисалы үчүн азыр сиз өзүңүз айтып аткандай 154 билим берүүчү жай бар экен да, ошол жаатын алып барган. Эмне үчүн бизди тандап келишсин? Анан ошол биринчиден биз билим берүү сапатыбыз жогорку деңгээлде деп айтабыз. Ошо Орто Азияда, Кыргызстанда, дүйнөлүк рейтингтерде биз алдыңкы орундардабыз. Бул бир. Экинчиден билим берүү акысыз. Үчүнчүдөн эки диплом алышат биздин балдарыбыз. Түркия мамлекетинин стандартына, билим берүү системанын стандарттарына ылайык, анан биздин билим берүү системанын стандартына ылайык 2 диплом алышат. Бул эмне деген сөз? Бул жөн эле бир эле мамлекет менен чектелип калбастан, бир нече мамлекетке, ошол эле убакта Түркия менен да боордош мамлекеттерге оңой эле барып иштей алат деген сөз. Үчүнчүдөн биякта жалгыз бир эле тилдүү эмес, эки тилдүү кесип сабактарыбыз эки тилдүү түшүнүлөт. Ошон үчүн чыгып аткан, бүтүрүп аткан балабыз эркин эки тилде сүйлөй алып калат. Ошо анан заманбап технологияларыбыз бар. Бизде эртеден кечке теорияны эле айта бербестен, практикабызга көбүрөөк убакыт беребиз. Балдар өз колдору менен иштеп көрүп, ошонун теориянын канчалык деңгээлде ишке ашырылатылдыгын өз көздөрү менен көрөт, кылат. Канчалык кол менен жаза берсе, тажрыйба ошончолук да көп болот да. Сиз айтып өткөндөй, бул кесиптерди тажрыйба өтө маанилүү да, туура айтасыз. Анан ушул убактыбыз дагы тарып бара жатыптыр. Сиз келип ушул Кыргыз-Түркманас университетинин кесиптик колледжи тууралуу кененирээк маалымат бергенге аракет кылдыңыз. Сизге кайсы суроолорду бербей калдык? Кайсы суроону жооп берейин дедиңиз эле, же болбосо мындай атайын кагазыңызга жазып келип, анан мен сурабай калган жерлер болсо азыр мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен биринчиден рахмат айтам. Ушунда чакырып биздин кесиптик колледжибизди таанытып бериңиз деп айтып койгоңузга. Мен суроолорум, сен айтканда суроолорум деле жок. Сиз толук суроолорду, маалыматтарды бердиңиз. Биз эмне айта турчу нерсенин баарын айттым. Ошондон негизи айта турган жаштарыма, Кыргызстандын келечек урпактарына айта турган сөзүм: билим алгыла, билим менен жаңырабыз, билим менен өнүгөбүз, бир адистикке ээ болгула. Кыргызстандын келечеги биздин колубузда, баарыбыздын колубузда, баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Биздин келечек, биздин бала чакабыздын, урпактарыбыздын келечеги биздердин колубузда. Биз кандай аракет кылып, кандай кадам жасасак, келечекке биздин балдарыбыз ошондой жашайт да. Анан бул сиз айтып койдуңузбу сөзүңүздүн башында, ушул кампуска келе жатканда биздики кампусубуз студенттик шартчасы өзгөчө, кооз өзгөчө, башкача депчи, өзгөчө атмосфераны берип турат деп. Анан сиздердин дагы ошол имарат кирип келе жатканда эле оң жакта, Биздин да имарат мындай элдин баарына ачык, каалаган убакта ким келем дегендер ата-энелерге өзгөчө айтат элем. Анан болочок биздин абитуриент студенттерге айтат элем, келгенде эле тиги аркадан киргенде эле оң жагыбызда калат. Үстүндө жазылып турат, ошо жогорку кесиптик колледжибиз деп. Ошока кирип эле, сурап эле, ичиндеги бүт нерселерди, каалаган билгилерин, информацияларын алса болот. Биздин эшигибиз ар дайым ачык. Келип көрөм деген ата-энелерге, баарыбызга.
Албетте кесип деген бул жакшы нерсе, адамдын өмүрүндө, мындай турмушунда, жашоосунда алдыга кандай жашоого стандарттарына боло алат. Менин оюмча бул дагы эгерде ошол бат эле убакытты үнөмдөп, бат эле мен жумушка кирет элем, бат эле каражат табат элем деген ойлору бар болсо эгерде жаштарыбыздын, бул биздин кесиптик колледжибиз өтө керектүү окуу жай экен деп айта кетели. Сиздерге да мактанып айта кетели. Азыркы учурда биздин студиябызды кооздоп турган бул үстөл дагы так ушул биздин Кыргыз-Түркман ас университетинин кесиптик колледжинин устакерлерине жасап берген үстөл экендигин мактанып айта кетели. Урматтуу мекендеш, сиз университеттен да артык деген аталыштагы биздин берүүбүзгө ортоктош болдуңуз. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы профессор Мирбек Турдуев болду. Белгилеп айта кетели, биздин бүгүнкү келген агайыбыз өзү жаш профессор жана ошондой эле Кыргыз-Түркман ас университетинин кесиптик колледжинин мүдүрү экендигин айта кетели. Сизге келип, бүгүн биздин студиябызга келип, кенен кесир маек коюп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Дагы жаңыланууларыңыз болсо дайыма күтөбүз. Ал эми урматтуу биздин замандаштар, кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты. Аман туруңуздар.